Ассаламу алейкум туғандар, Қарабалта шарының ылдыңғы жағынан жер там сатуға шығып мындай. Азыр до конца көрсөңөр бүт маалыматты калтырабыз, эсин номерин калтырабыз. Луговая көчө менен келатканда эле биягында автовокзал бар. 8-март чатынан түшүп туруп эле Луговая менен келсеңер, Полевая көчө 5-үй туғандар. Локациясы жакшы, анан өтө тихий район экен. Ким ушундай тихий райондан үй издеп аткан болсо, номерин калтырам, чалсаңар болот. Мектеп, садик в принципе жакын, магазиндер биякта эле бар туғандар. Азыр үйдүн ичин көрсөтөбүз. Так, туғандар үйүбүздүн коросуна кирип атабыз. Киргенде эле көргөн эски хозпостройкалар бар экен, мал сагып кой кармаган жерлерчи, көмүр кармаган жер бар экен. Биякта летний кухнясы бар экен. Участок прям мындай прямоугольный экен да. В ширину өтө чоң экен туғандар. Анан үйдүн артында айыл чарбага деле өтө жакшы жер экен да. Могул жакты бузуп салып туруп бир сарай салса болот экен. Так, мына үйдүн артында мындай место бар экен да. Биякта эле ошол үйгө карайт экен туғандар. Ошо засыпка кылып сарай-парай салсаңар болот. Басы 60 000 доллар. Үйдүн ээсинин номерин калтырып кетем. Чалышып сүйлөшсөңөр болот. Азыр дагы силерге үйдүн ичин көрсөтөбүз. Участок 6 соток. Ипотека жолунда эле карайт туғандар. Кимге кызык болсо чала бересиңер. Так, туғандар, азыр үйдүн ичин көрсөтөбүз. Биягында тапчаны бар экен. Ошондо кошо кетейин. Биягында деле участок бар экен да. Өтө сонун участок. Өтө узкий эмес экен да. Мына широкий участок экен. Кирип атканда эле бул веранда, биягы деревянный болчу экен, алмаштырып пескалуктан салып коюшкан экен. Так, биягында мына эшиктер коюлган. Киргенде эле мындай ремонт менен экен. Үйдүн ичи өтө жугун. Биягы коридор, биягына киргенде топкасы сразу биякта экен. Биягы кухня экен туғандар. Биягы кухня, биягы зал. Үйүбүз деле өтө чоң экен, ремонт менен, натяжной потолоктор менен. Биягы спальня.